One of the most beautiful cities in the world. Асман тиреген заманбап көп кабат үйлөр жана эски архитектура бирге шайкеш көрүнгөн дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири. Үмүттөр жана жигердүү идеялар ишке ашкан шаар. Жалпы салам. Бул Мади Фазыл менен Travel and Comfort. Биз кайрадан 1000 жылдыктар чегинде курулган мегаполис Евразия жүрөгү Астанадабыз. Бул жолу биз ушул керемет шаарга 5 айынын эң суук күндөрү келдик. Бирок Астана сыртынан суук жана катаал сыяктуу көрүнгөн менен өзгөчө касиеттерге эгедер. Анын жүрөгүндө дайыма ысык сүйүү жашайт жана анын жашоочулары бул жака конокко келгендердин баарын жылуу жана кубануу менен тосуп алат. And we will continue our next acquaintance with this amazing city. Биз болсо Борбордогу эң мыкты конок үйлөрдүн бирин көрүп, ушул сонун шаар менен кезектеги таанышуубузду улантабыз. Конок үй Борбордук Азиядагы мунара түрүндөгү эң чоң комплексте жайгашкан. Анда конокторго бир чатыр алдындагы соода аянттарын, турак жайларды, эл аралык деңгээлдеги кеңселерди жана эс алуу зонасына баруу мүмкүнчүлүгү сунушталат. Биринчи класстагы тейлөө, номерлердеги фирмалык стиль жана жайлуулуктун эң мыкты деңгээли дүйнөнүн ири отелдер тармагынын бирине таандык бул конок үйдүн өзгөчөлүгү болуп саналат. Эл аралык деңгээлдеги отель макамын колдоо үчүн кандай талаптар болушу зарыл? What is critical in delivering any kind of standard is people. Отелдин жогорку стандарттарын колдоодо адамдардын мааниси чоң. Анткени отелдерде керебеттерден тартып, тазалыкты жана жайлуулукту камсыздоо стандарттарына чейинки өз талаптары болот. Булардын баарын адам капиталы камсыздайт. Мейман күтүү индустриясы боюнча компетенттүү, таланттуу, кесипкөй кызматкерлердин болушу эл аралык отелдин ийгилигинин сыры. Персоналдарды тандоодо биринчи кезекте эмнеге көңүл буруу керек? Сиздер эң биринчи кандай сапаттарды издейсиздер? Биз биринчи кезекте иш издөөчүнүн инсандыгына, талантына, мейман күтүү тармагындагы тажрыйбасына жана көпчүлүк менен иштөө каалоосуна карайбыз. Анткени конок үйдө топтук иш жана кызматчылардын өз ара шайкеш аракеттери маанилүү. Сервис менен персонал конок үйдүн күчтүү жактарынын бири экенине ишендик. Ал эми ушул көркөмдүү жайдын ички жасалгасы жана шаңы жөнүндө эмне айтса болот? Карап көрсөк, дизайнда нейтралдуу түстөр басымдуу, катуу жана жумшак материалдар жана фактура шайкеш колдонулган. Буга ак мрамор, жаңгак жыгачынын жасалгасын кошсок болот. Отелдин ичи казакстандык сүрөтчүлөрдүн жана скульпторлордун эмгектери менен жасалган. Жаңыланган чыгыш ою чиймеси ар бир зонада камтылган. Алар казак маданиятына жана улуттук бай мураска назар бурдурат. Албетте мында өзгөчө көңүл ушул тепкичке тартылат. As it was introduced by the hotel's manager, the most Instagrammable. Бул тепкичти отелдин менеджери Борбордогу эң көркөм жай катары бет ачар кылган. Анын тепкичтери булутка жашынып, асманга кеткендей көрүнөт. Астананын конокторуна шаар сонун көрүнгөн. Керемет чөйрө түзүлгөн жана тейлөө камтылган люкстар менен апартаменттерди кошкондо 287 жогорку жайлуулуктагы номерлер сунушталат. Фирмалык керебеттер эл аралык отелдер тармагынын сыймыгы болуп саналат. Ыңгайлуу төшөнчү, мамык шейшип, аллергия кылбай турган жаздыктар ар бир конок өзүн үйүндөгүдөй сезиши үчүн камдалган. Номерлер ыңгайлуулукта жашоо үчүн акылдуу сенсордук панелдер жана сыналгылар менен жабдылган. Стилдүү жана заманбап конок бөлмөлөр жылуу түстөр тобу менен сырдалган жана казактын улуттук ою чиймеси менен кооздолгон. Бардык номерлерде кофе машина жана снектер менен таттуу токочтор түрүндөгү жеңил даамдар коюлган. Биз азыр президенттик люкстун иш бөлмөсүндө турабыз. Терезелери тоого караган апартаменттер болжол менен 200 чарчы метрге чейинки аянтты түзөт. Мына бул шаар панорамасын карап көрүңүздөр. Укмуш таасир калтырат. Керемет. Борбордун башкы ажайып жайы жана символу байтеректен шыптан полго чейинки чоң терезеден көрүнүп турганы бул номердин эң башкы артыкчылыгы экени шексиз.
Люкстун коноктору клубтук лаунчта ишкер жолугушууларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мына алар үчүн таңкы тамак, жеңил тамак жана десерт суусундуктар бар. Жеке консьерж кызматынан пайдаланууга да болот. We are about to try out the food, the local. Биз азыр ушул отелде берилүүчү таңкы тамакты ооз тийген жатабыз. Анткени күн даамдуу таңкы тамактан башталышы керек. Ошондо күн ичинде иштер жакшы жүрөт. Өзөрлүү иш жөнүндө сөз кылууда отель аймагында ишкер жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр үчүн орун ашыгы менен жетиштүү. Акыркы үлгүдөгү техникалар менен жабдылган жарык студияларда расмий эмес иш-чараларды жана жабык салтанаттарды өткөрүүгө болот. Comfortable and massive conference halls that are also. Масштабтуу иш-чаралар үчүн отелде жайлуу жана кенен жыйын залдары бар. Сизге болгону 5 варианттын бирин тандоо гана калат. Бул конок үйдө шаардагы эң ири спа борбор жайгашкан. Гармония жана релакс үчүн мейкиндикте сауна буу бөлмөсү, хамам, жылытылган жабык бассейн, балдар бассейни жана джакузи зонасы бар. Ошондой эле мында сиздерге ар түрдүү укалоо түрлөрүн, бетти жана терини жашартуучу чаралары сунушталат. Экиден, үй бүлө, достор менен же жалгыз болсоңуз дагы бул жерге келгениңизге эч качан өкүнбөйсүз. Сиздердин спа борбор жөнүндө айтып берсеңиз. Бул борбордун эң маанилүү спа борборлорунун бири. Мында баардык каалоочулар ден соолук чыңдоочу чараларды, сергитүүчү укалоо, спа терапия ала алат. Фитнес залда машыгат же бассейнде сууга сүзөт. Айта кетсек, бизде 3 бассейн бар. Сууга сүзөөдөн кийин сиздер биздин бардан шам-шум эте аласыздар. Гүлнара, сиздерге отелдин коноктору же борбордун жашоочулары көп келеби? Баары келет. Астаналыктар бизге көбүнчө балдары менен дем алыш күндөрү келишет. Иш күндөрү да келет. Отелдин коноктору да спа борбордун кызматтарынан пайдаланышат. Spa facilities or recreation facilities. If I'm aware, it's actually included in the price of stay here in the hotel. Is it correct? Чет өлкөлүк конокторчу, сиздердин отелдин спа борборунда ырахаттанган чет элдик коноктор көп болобу? Who enjoy the spa here? Yes, sure. Ооба, чет элдик саякатчылар дагы биздин спага конокко көп келишет. They also like to be with us. Астана өлкөнүн ишкер борбору болгондуктан отелдин конокторунун чоң бөлүгү албетте бизнесмендер жана ишкерлер. Ошондой эле артисттер жана спортчулар абдан көп келет. Себеби борбордо эл аралык мелдештер жана масштабтуу иш-чаралар тез-тез өтүп турат. Мисалы, биздин маектеш Эмиль Байкович Москвалык ЦСКА баскетбол клубунун башкы машыктыруучусу. Өз командасы менен бул конок үйгө далай жолу мейман болушкан. Бул жердеги жашоо кандай өтүп жатат, айтып берсеңиз. Well, this is the second time that we stay here. Өткөн сезондо бир жолу келгенбиз жана бул жолу кайра кайтып келдик. Анткени бул отелге биринчи келгенде абдан ыраазы болуп калганбыз. Ал чынында заманбап жана бизге керек баардык ыңгайлуулуктары, рестораны, саунасы, спа зонасы бар. Андыктан баскетбол командасы, спортчулар катары бизге керектүү баардык шарттар түзүлгөн. Sauna, the spa area, so it's all that we need as a basketball team. Now it's winter time. It's a winter season. What about the weather outside? Айтып берсеңиз, азыр кыш мезгили, сыртта аяздуу, суук. Бул сиздердин машыгууларга же болбосо оюнчулардын өзүнө кандайдыр бир таасир этип жатабы? First of all, we have a lot of experience. I worked in Astana 3 years. Биринчиден бизде чоң тажрыйба бар. Сиздер билсеңиздер, мен Астана шаарында, Астана баскетбол клубунда 3 жыл иштегем. Казакстан курамасынын тренери болгом. Ошондуктан Казакстандын аба ырайына өзгөчө Астанага көнгөм. Шаардын өзү дагы мен үчүн өзгөчө маанилүү. Биз аны заманбап имараттары жана бийик үйлөрү үчүн кышкы Дубайга салыштырабыз. Айрыкча Байтерек монументи жана Керуен, Ханшатыр соода борборлору жайгашкан борбордук район эң сонун. Шаар жаңы, заманбап, жөө сейилдөө үчүн дагы жагымдуу. It's really new and modern and nice for a walk.
Мында жергиликтүү жана жакынкы чыгыш даамдарынын айкалышуусун чагылдырган Fusion ресторан, эт рестораны жана жемиштүү жолугушуулар, нетворкинг жана жагымдуу компанияларга арналган лобби бар жайгашкан. Отелдин ушул 3 ресторан зонасында ашкана чеберчилигинин бардык мүмкүнчүлүктөрү сунушталат. Мага Бельгиядан Мишлен жылдызын 2 жолу алган адам менен жеке таанышуу мүмкүнчүлүгү туш келди. Ал ушул отелдин ашканасын бир нече айдан бери жетектеп келет. Айтып берсеңиз, биз азыр турган ресторандын концепциясынын негизги мааниси эмнеде? Концепция этого ресторана очень так, можно сказать. Бул ресторандын концепциясы менин ишиме дал келишти десем болот. Анткени отелдин ушул күнгө чейин мен иштеген жана Мишлен жылдызын утуп алган ошол бөлүмү уй этинин үйү деп аталат жана бул дагы эт стейк рестораны катары абдан сонун дал келишүү болду. Как-то очень такое интересное совпадение, то, что тоже... Менин байкоолорум боюнча Казакстандагы балдар биздин жергиликтүү коноктор балыкка караганда этти көбүрөөк жактырышат экен. По моим видениям, то, что я видел, наблюдал, местные ребята, местные наши гости любят больше. Жана биздин стейкхаус катары, эт рестораны катары түзүлгөн концепциябыз биздин коноктордун каалоолоруна абдан сонун шайкеш келди десек болот. Очень подошло к пожеланиям наших гостей. Мы каждый раз... Биз ар бир жолу этти Жапониядан, Бакудан, Америкадан сурайбыз. Накта америкалык стейктерди издеп табабыз. Настоящие американские стейки. У нас есть Black Angus. Мы сейчас... Бизде Black Angus эти да бар. Биз азыр бельгиялык көк уйду сатуучулар менен байланышып жатабыз. Алардын эти дагы даамы жана тарыхы менен абдан кызыктуу. Башкача айтканда, биз мында этти ар түрдүү даамдар менен келиштирип даярдап жатабыз. Мясо со всеми своими разными вкусами. Жан Ашнердин сөзү боюнча, отелдин концепциясы ресторанды коноктор үчүн кошумча кызмат көрсөтүү катары эмес, эң чүйгүн жана мыкты ашкана даамдарын ооз тийип көрө турган өзгөчө гастрономиялык мейкиндик кылуу. Башкы ашпоз эң мыкты тамагы менен биздин топту дагы кубандырды. Айтсаңыз, биз бүгүн эмне тамак жасайбыз? Я буду готовить другую версию. Бүгүн вителло танато даамынын классикасынын башка түрүн жасайбыз. Ал үчүн биз уйдун сулпетин алабыз. Куурабыз жана ага тунец, чыгын куябыз. Бул жолу башкача кылабыз. Тунецти куурабыз жана чыгын уй этине жаба куябыз. Обжариваем и поливаем соусом из говядины. Италия даамы французча чечмелөө менен жасалды. Ар бир тамакка чыгармачылык мамиле, даам түрлөрүн айкалыштыра билүү ресторандар дүйнөсүндөгү баш байгени жеңип алган башкы ашпозчунун эң негизги сапаты болсо керек. Merci beaucoup. Анда эмесе бул даамды ооз тийип көрүүгө убакыт келди. Кандай сонун даам. Бул ар кылчыктар менен даамдардын аралашмасы сыяктуу. Маэстро, керемет, мен эч качан мындай сонун даам татып көргөн эмесмин. Чоң рахмат. Бүгүн сиздерге Борбор шаарда чакан гастро турга чыгууну сунуштайм. Француз башкы ашпозчусу Жан Ашнердин чүйгүн даамынан кийин биз жогорку казак ашканасы ресторанынан өтөбүз. Бул ресторанда баары өзгөчө. Тамак ашы, ингредиенттер жана берилиши, тамактардын даамы дагы башкача. Нукура казак ашканасына жаңыча көз караш Казакстан боюнча изилдөө саякатынын арты менен мүмкүн болгон. Башкы ашпоз гастрономиялык мурастарды, аймактардын, калкынын тамак аш өзгөчөлүктөрүн жана жергиликтүү азыктардын сезондуулугун толук изилдеген. Ушул тыкыр иштин жыйынтыгы ресторандын аш тизмесине негиз болгон. Сиздердин ресторанда көптөгөн мамлекет башчылары жана Пласида Доминго сыяктуу атактуулар болгон. Алар көбүнчө эмне тамактарды жактырат жана сиздердин ресторандан эмнелерге көбүрөөк таң калышат?
Эми биздин ресторан абдан сейрек ашкана. Мында биз изилдеп үйрөнүп жаткан жана буга чейин белгилүү салттуу казак тамак ашын ооз тийип көрүүгө болот. Ошондой эле заманбап даамдарды татып көрө аласыздар. Биз казак ашканасын башка жагынан көрсөтөбүз. Биз ушундай гендик даамды, тала даамын, нукура эт даамын беребиз жана ал тамактануудан кийин тамшанткан абдан жагымдуу жана көңүл эргиткен сезим калтырат. Көпчүлүк башкы ашпоздор үчүн Мишлен жылдызын алуу чоң жетишкендик болуп саналат. Сиздерде келечекте Мишлен жылдызын утуу деген дымак максаттар барбы? Генерал болууну каалаган солдат начар солдат деп коет. Албетте андай ой бар. Мына быйыл биз Казакстандын мыкты ресторандар ондугу рейтингине кирдик. Бизди белгилеп, биз жөнүндө сүйлөшүп, жазып жатышат. Биз буга жана биздин казак ашканасы өлкө чегинен тышкары чыгып жатканына абдан сыймыктанабыз. Бизге жагымдуу пикирлер абдан көп айтылууда. Мына биз Дубайда болдук, абдан көптү көрсөттүк. Биз гастрономиялык кечки даам менен түрдүү өлкөлөргө барганбыз. Германияда, Кытайда болдук жана адамдар жактырып калат. Бул дагы жаңы деңгээл. Бул туризмге турист тартуу жана алар ушул аркылуу жактыруусун билдирет. Биздин талаанын кең пейилдигин сезишет. Через это пропускают все обаяние, всю такую широту, доброты нашей родной степи. Улуу талаанын гендик даамын Артем Канцев заманбап көчмөндөрдүн автордук молекулярдык ашканасына өзгөртүп иштеп чыккан. Бул өзгөчө тамак ашы, аталышы эле өзгөчө чүйгүн даам жөнүндө айтып турат. Бул биздин айро боорсоктор. Аларга козу карын мусу менен бурабайга жакын белгилүү токой козу карындарынан жасалат. Бир аз курут кошулган страчателла бар. Каспий мекре балыгынын икрасы жана айро боорсоктор бар. Азыр сиздер ичиндеги аба эмне үчүн экендигин түшүнөсүздөр. Болду, алыңыздар. Эң сонун керемет. Это наша легенда, суп. Бул биздин даңазалуу сорпо. Ал үчүн Лондондон келишет. Алдын ала буйрутма беришет. Шубаттан сорпо барбы деп сурашат. Ооба дейбиз. Болду. Биз ичип көргөнү учуп барабыз дешет. Ал сорпо мына чынында шубат абдан пайдалуу. Андыктан биз аны ысык сорпо кылууну чечтик. Ага ышталган жая кошулат. Туз жок. Үстүнө чалынган курут эчки куруту кошулат. Бирок анын өзгөчөлүгү биз аны пармезан сүрети менен сунабыз. Аны сиздерге да сунуштайм. Ал 1 жылдай кургатылган эт. Биз аны сыр сыяктуу сүрүп беребиз. Ошондуктан сээп алып байкап көрсөңүздөр болот. Шубат сорпо борпон, курут жана сүрсүтүлгөн эт менен эң сонун угулат экен. And now it's time to taste something really unique. It's called Эми болсо чындап сейрек даамды ооз тийүүгө убакыт келди. Бул алча кыямы менен капталган боор патесинен жасалган чүкөлөр. Аны кантип жейт? Кызыктуу суроо. Менимче аларды боорсок менен чогуу байкап көрүш керек. Ошондо жаңыча бурган болуп калат. Анын даамы дагы чындап өзгөчө, белдеше алам. Amazing. Керемет. Вот это наш знаменитый. Бул биздин Шымкент козусу. Эмнеге Шымкент дейсизби? Анткени ал жакта тоолор, жайлоолор бар. Ошол жактан алабыз. Дегеле түштүктүн кой эти даамдуу. Жана ушул 4 даам жана улуу талаанын 4 тарабы. Болду. Ооз тийиңиздер, алыңыздар. Let's try the first one. Мен биринчи ооз тийин. Башкы ашпоз айткандай, Кочкул жагы Казакстандын мунай чыккан батыш бөлүгүн билдирет. Western part of Kazakhstan. The meat is so soft. Эт абдан даамдуу, чык менен андан да ширин, керемет даам. Биздин башкы ашпозчунун колунан жаралган салттуу казак шириндиктери дагы өзгөчө. Мисалы, быштак менен ынак сүттөн жасалган казак рафаэлласы буйрутма көп түшкөн 3 десерттин катарына кирет. Быштак жасоодон алынган таттуу сары суудан иристер, таттууну жакшы көргөндөрдүн эң сүйгөн даамы.
абдан даамдуу жана өзгөчө даам. Казак элинин тарыхына, турмуш тиричилигине жана каада салты тамак ашта гана эмес, ресторандын ички жасалгасында чагылдырылган. Ар бир майда бөлүктөрдө ууруларды жана жүздөрдүн туугандыгы, казак меймандостугу жана көчмөн элдин руху көрсөтүлөт. Бала чактын таттуу даамдарын жаңы үлгүдө татып көрүү абдан кубандырат. Анткени казак улуттук ашканасы бул биздин бабалардын мурасы жана казакстандыктардын маданий кодунун маанилүү бөлүгү. Анда азыр сиздерге тарых жолунда эң башынан бүгүнкү күнгө чейин өтүүгө мүмкүн болгон жерге саякатка барууну сунуштайм. Биздин жол улуттук музейде жатат. Казакстандык улуттук музейи бүгүн Борбордук Азиядагы эң жаңы жана ири тарых жана мурас жайы. Ал бөтөнчө формасы жана ак маңдай бети менен өзгөчөлөнүп турат. Залдар коноктордун байыркы доордон бүгүнкү заманга чейинки мезгил аралыгына туура багыт алгандай жайгашкан. Бүгүнкү күнү бул Казакстандын ири музейлеринин бири. Музейдин жалпы аянты 74 000 чарчы метрди түзөт. Бизде 4 кабат жана 11 негизги зал бар. Музейде баалуу экспонаттар жана артефакттар абдан көп. Сиздерге Казакстандын тарыхы жөнүндө айтып бере турган тарыхый экспозиция залына өтүүнү сунуштайм. Азыр биз байыркы түрк цивилизациясы залында турабыз жана биздин заманга чейинки 6-8 кылымдарды камтыйт. Мында ошол доордун көптөгөн эстеликтери коюлган. Алардын эң белгилүүсү Култегин эстелиги. Ал ошол доордун көрүнүктүү жеңип алуучуларынын бири болгон. Түрк каганатынын көрүнүктүү инсандары ыр-саптары менен жазылган таш стеланы Түркистан музейинен көргөнүбүз эсиңиздердеби? Андыктан Култегин элдин эсинде эрдиктин, акылмандыктын жана кайраттуулуктун символу катары калганы кокустук эмес. Бул залга өлкө аймагынан табылган алтын жасалгалардын түп нускалары коюлган. Залдын эң башкы экспонаты алтын адам биздин көз карандысыздыктын негизги символдорунун бири. Сак доорунун жоокери 1939-1970 жылдары Исыкта табылган. Анын көчүрмөсү жана скульптурасы дээрлик Казакстан боюнча кездешет. Мында Казакстан аймагында табылган скиф сак доорунун жоокерлеринин же алтын адам деп аталган башка реконструкциялары дагы бар. Биздин бабалардын стилдери жана алардын майда бөлүктөргө карата чеберчилиги таң калтырат. Менин артымдагы биздин заманга чейинки 6-8 кылымдарга таандык берел жылкылары. Археологдор аларды дээрлик чейрек кылым илгери ак сөөк эркек жана аял киши менен бирге көптөгөн алтын кооздук буюмдары жана бүтүндөй жерде сары атчан аскер тобу көмүлгөн падыша көрүстөнүнөн таап чыгышкан. Белгилүү гипотезалардын бири боюнча сак доорунун байыркы көчмөндөрү сөөк коюуда арка элесин чагылдырган мүйүздүү бет каптарды пайдаланышкан. Алар ошол тоо жаныбарлары касиеттүү ортомчулар деп ишенишкен. Биз азыр быйыл гана ачылган палеонтология залында турабыз. Бул байыркы жаныбарлардын, динозаврлар, бизондор жана мамонттардын сөөк калдыктары чогултулган өзгөчө таасир калтырган жай. Алардын көбүн биздин өлкөнүн белгилүү археологдору жана палеонтологдору тапкан. Залдын экспозициясында 263 экспонат бар. Мында тиранозаврлардын 3 манжалуу гипарион жылкысынын, чоң мүйүз бугунун, гигант гериктин жана Казакстан аймагында табылган башка байыркы жандыктардын скелеттери куралып коюлган. Биз ушул ар бири көргөн адамды таң калтыра турган ачык түстүү мультимедиа мейкиндигин көрбөй өтүп кете алган жокпуз. Анткени аны көрүүнүн мааниси ар кимде ар кандай болот. Ушул 4600 диод чырагынан турган жана музыкага жараша түсүн өзгөрткөн Шамал розасы композициясы биздин көңүлдү бурду. Кээ бирөө инсталляциядан жашоо башталган дарактын элесин көрөт, башкалар металлды эритүүдө пайда болгон түркүн түстөрдү көрүшөт. Этнография залы музейдин жүрөгү, анткени ал имараттын так борборунда жайгашкан. Ал казак маданиятына жана каада салттарына арналган.
Бул залдын экспозициясында ар түркөн зергердик кооздук буюмдар, улуттук кийимдер, салттуу казак турак жайы болгон боз үй, ошондой эле казак элинин турмуш тиричилик буюмдары коюлган. Улуу жибек жолундагы байыркы шаардын үлгүсүндө түзүлгөн бул борбор бардык көркөм колдонмо искусствосунун күйөрмандарынын көңүлүн өзүнө бурат. Кол өнөрчүлөр борборунда ата мекендик заманбап чеберлер түзгөн эмеректер коюлган. Борбордо улуттук музейдин азем буюмдары жана бүткүл Казакстандын зергерлери, карапачылары, кийиз чеберлеринин мыкты эмгектери бар. Ошондой эле мында казак элинин көркөм колдонмо искусствосун үйрөнүүнү каалагандар үчүн мастер-класстар өткөрүлөт. Улуттук музейдин имараты жаңы технология жетишкендиктерин колдонуу менен түзүлгөн дүйнөнүн 10 мыкты музейине кирет. Андыктан борбордун коноктору менен жашоочуларына кирип көрүүнү сунуштайм. Өзгөчө салтанаттуу чөйрөдөн кызыктуу гастротурга чейин. Астана ар түрдүү болушу мүмкүн. Ал дайыма кайра барып көргүм келген шаар. Анда сиздер менен кызыктуу жаңы жолугушууга чейин коштошом.